Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Бүгүнкү чыгарышта биз кыргыз тилинин чыныгы деген темада лекцияны улантабыз. Азыр Z таңбасына токтолобуз. Зээндүү. Geçik koysam ben Y tangmasını yazıp koydum da ушундай жазып атпайбычы, бирок өзүмдө зээн деп эки жазып аткам да. Зээн. Ушу зээн деген эмне? Кимден сурабайлы зээн деп мындай ой тетик, бир нерсе байкамчыл адамдарды айтат. Бул жагы туура, бирок өз мааниси зээн деген сөз илгерки кыргыз тилинде. Зээн деген сөз көз деген сөз болгон. Зээнден кийин кыргызда чечек болуп өткөн, анан чечекейге өтүп кеткен, андан кийин көз деп койгонсузго. Көз деген сөзгө чейин, чечек дегенге чейин зээн деп айткан кыргыздар. Зээн, көз, зээндүү, көргөч. Зээндүү деген сөз илгерки кыргыз тилинде, чыныгы кыргыз тилинде азыр деле айтсак болот. Көргөч деп айтылат. Анан орус тилине зээн деген сөз зээн болуп өтүп кеткен. Зээн. Азырда орустар что-то облупил зенки деп айтышат. Өзүңөр байкадыңыздар, зенки көзүңдө мына оорайт атасың деп. Зооло. Зооло. Зооло деген сөз кыргыз тилинде зоодой бийик, аскадай деген мааниде да зоо деген сөздөн бул. Зоо болуп дегендей. Зоо. Зордук. Өзүнүн ийгиликтигин көргөзүү. Зооло деген өзүнүн зооло деген зоо болуп деген зордук деген өзүнүн бийиктигин көргөзүү. Кыйынсынуу деген сөз. Зооло. Зордук. Заман деген сөздү алсак. Заман. Кыргыз тилинде илгери за деген сөз ушуга тиешелүү деген сөз болгон. Ошондуктан мынакей заман. Заман. За деген сөз орус тилине өтүп кеткен, аякта сакталып калган. Азыркыга чейин зачем, затем, закем деп сүйлөшөт. Бирок бул кыргыздан кеткен аларга. Заман деген сөз ортосунун биякта бир сөз унутулуп калган. За деген тиешелүү да, ман деген киши. Киши. Заман деген ортосунда убакыт деген сөз унутулуп калган. Ошондо за киши, мынакей. Кишиге, кишилерге деп жасалат, тиешелүү убак. Мына азыр деген бул биздин заман деп, мына биз жашап аткан өзүбүз мага тиешелүү заман десем, мисалга мен канча жыл жашап өттүм, ошол менин заманым, мага тиешелүү убак. Заман деп ошо адамга же кишиге тиешелүү убак деген сөз. Зор деген сөз. Зоодой тик деген сөз.
Bunun başkaça manisi yok. Bu деген zor iş kılıptı, zor мындай машина экен же самолет экен деп мындай колдонгон болбойт му? Бул тикесинен турган нерсени гана айтат. Буну кыргыздар билүүгө тийиш. Мына Z тамгасы ушун менен бүтүп атат бизде. Кыргыздар чынын айтканда Z тамгасына сөздөр абдан аз. Муну бир жагынан алсак Z тамгасы көп убакта S тамгасы менен орун алмашып кетет. Кээде S тамгасын айтат, анын ордуна Z деп айтып кетебиз. Z'нын ордуна S деп. Бул жагынан андай сөздөр аз азырынча. Эми И тамгасына өтөлү. Кайсы сөздү алсам, ижара деген сөздү алалы. И жара. Ижара деп кыргыздар азыркы мезгилде арендага бергенди түшүнүп алышкан. Бирок кыргызда арендага эч ким эчтеке берген эмес. Бүт баарын тең бөлүшүп, адилеттүүлүк менен иш кылышкан. Ошон үчүн ижара деген сөз азыркы арендага эч кандай тиешеси жок. Бул ижара деген сөз мындай айтылат. Ич ара колдонуу. Талашпай, биргелешип иш кылганды айтат. Ижара деп. Бир нерсени бирге колдонгондо. Мисалга бир ат араба сатып алып туруп, көп кишилер бирге алып кезек менен колдонгондо айтат. Ини деген сөздү алалы. Ини. Чыныгы кыргыз тилинде ини деген азыркы боюнча эни же болбосо эмки деп айтылат. Бул деген кезектеги деген сөз. Кезектеги андан кийинки, агадан кийинки деген сөз да. Ым тамгасы өтүп кеткен. Азыр кыргыздар муну эмки деп айтып калган. Ишен деген сөздү алсак, иш жол. Ишен. Ишенүү. Бул сөз дагы кыргыз тилинде азыр туура эмес мааниге өтүп кеткен. Бирөө айтып эле мындай тигиндей деп далилдесе эле ошол туура деп баягы ишенип алып атышпайбы? Баягы далилсиз эле. Мисалы, мындай тигиндей деп мен жөн эле болбой ятып туруп, мисалы, бир нерсени ишендирейин. Бул ишенип атабыз дейт. Бирок бул туура эмес. Ишен деген сөз чыны кыргыз тилинде иш жүзүндө байка деген сөз. Ишен. Иш жүзүндө байка. Эм деген карма, билип кал, ушул сыяктуу маанидеги сөз. Итиркей деген сөздү алалы. Көп эле жерде кыргыздар айтып калат эмеспи? Итиркейим келди, итиркейге тийбе. Ал кандай маани? Эч ким билбейт. Чында өз мааниси менен жазсам, мындай окуат. Эти үркүй. Эти үркүдү, чочуду деген сөз. И деген сөздү алсак, и бетим, и тиги деп мындай көп айтышат эмеспи? И депчи, койчу депчи, и депчи. И деген сөздүн өз мааниси кыргыз тилинде эшик. Оюк деп койсок. Азыр унутулуп калган бул сөздөр. Кийинчерээк деген баарын адамдар өздөрү таап алат. Буга кезек келет да. Эми ийне деген сөздү алалы. Ийне.
Mına uşu iğne arkaları iğne bir alsak iğne degen değişik yasağıç. Değişik yasağıç. İğin degen söz alışık okşosunu. İğin. Çıçkandan iğni. Dar bir canavarların iğne de aytadыр, iğin depçi. Okey. İğin degen uşa okşoş. Oyuk degen söz. İğin oyuk. İğne değişik yasağıç. İyilü. Şundan neler tavuklar. İyilü. İyilü de yok işte. Biraz iyilü kaldı. Ne için iyilü otat? Bana şu iyilü denen söz. But. Misal kaytamda but da. Teşekkür. Girip. Gene. Yaşayışın. Burada bak çıkamaktan kişi mesela girip geçip teşekkür. İyi denen sözler de teşekkür koyup. Adam bak iyi çıkan oşandan iyi degen söz aylanıp ketken bu. İyile. İyile. Bu da ya iyi tarafında iyi sözümden ateşminin bir söz. İyile degen söz yumuşak nersedir. Oyuklardı caso. Oyuklardı caso. Bak kandır iyle vatanımız degen bak kolmen baskılaganda kamırda oyuklarga toşu jönündө söz bolot. Ilaydı tepçep mesela iyle oşondo buttun teşikler var, but mizli teşikler. Oşo jönündө söz bolot. İyi degen söz o. Bu söz monday otur. İyi. Ana yakta. Öyle. İyi degen söz iyi. Ana öyle. İyi de bunda aytılıp kalgan. İyi bayağı içki nersenin teşortaydı iyi nerse yaptım. Oşondan aylantıp degeni ölgönde aytıldı. Beni it degen söz dalalı. İt. Kırgız dilinde it degen abdan jogorku, biyik, ukmuş sabatlardı gana ayıp çıkan kırgızlar it dep. İt degen burada takır başkaça aytçıkan аны деген карыштык менен байланыштуу сөз. Аны кийин айтып берем силерге. Азырынча ит деген сөз азыркы эле кыргыз тилинде алсак укмуш деген сөз менен бир болуп калат. Укмуш. Эгеринен айтпайбыз да ит деген сөз менен. Иттей бай экен, иттей сулуу экен, иттей күчтүү экен, иттей сонун экен. Bu degen it degen söz abdan büyük bir manini bergen söz kırgız tilinde. Ana itler adamlarga kança yaşap atat adamlar. It degen эң жакынкы адамга жакынкы жаныбар болуп турат да, колдойт, жардам кылат, кайтарат. Миллиарддаган адамдардын өмүрлөрүн иттер сактап калган. Мисалга согуш убагында эле ар бир госпиталда антибиотик дарылар жок кезде иттерди кармашкан. Жараларын жалап иттеген иттин шилекейинде антибиотик бар да ошол жараларды айыктырган. Эгерде киши деген сөөк жутуп алып какап калса иттин деген шилекейин же ашказандын согун кишиге ичирип
сөйөктү эзип аман алып калган учурлар бар. Мисалга ээсин сактап калам деп иттер, жолборско каршы, аюуларга каршы өз жанын берип адамдарды сактап калган. Ошон үчүн бул жаныбарга мурун аты башка болчу. Ошон үчүн ит деген ат коюшкан. Бул бекеринен эмес. Мына иттей, ит укмуш болот, иттей деп жатсак ал укмуштуу деген болуп калат. Ушуну менен үй тамгасын токтото туралы башка тамга өтөлү. Эми К тамгасына өтөлү. Туугандар көп мындай ичиңерде калбасын. Эмне мындай кыскача берип атат депчи. Сөздөрдү алсак абдан узун. Мен силерге муну боякка жазып, фотокопиялоого жазып отура албайм, баягы приключение Шурика дегендей. Убакыт дагы аз. Мен болгону чыгарышта 30 минуттан ашык информация бере албайм. Ошон үчүн кээ бир сөздөрдү мен кесип салууга тийиш болуп калып атам. Булардын баарына кайтып келебиз. Буга шашпагыла. Азыр кыйналуу деген сөзгө өтөлү. К тамгасынан. Дагы бир нерсе айтып кетейин дегенде Б, В, П, Ф көп учурда бир тамга катары кетет эмеспи кыргыз тилинде. Д менен Т дагы ошондой бири-бирин алмаштырып кетет. Ошондой эле Г менен К тамгасы бир тамга катары эсептелинет кыргыз тилинде. Мисалга гүл деп айтабыз, кайта эле күл деп айтабыз, кемпир деп айтабыз, кемпир деп айтабыз. Ошондой кете берет. Азыр ошон үчүн Г тамгасына киргизчү сөздөр бар биякта. Аны киргизбей эле К тамгасы катары кете беребиз. Кыйналуу. Кыйналуу деп курсак ачып, мисалга, же болбосо жыгылып, тура албай, же оор нерсе көтөрүп, кыйналып деген бул сөздүн баары туура эмес. Кыйналуу деген сөз бир гана нерседе колдонулат. Бул бычак жеп, же кылыч жеп деген, же найза жеп, баягы кыйылган деген сөз. Кыйналуу. Бул деген мынакей кыйын алуу деген сөз болуп калат. Кыйын алуу. Алуу. Мынакей кыйын деген сөз ошон үчүн кыйылган деген болуп калат. Найза, бычак, канжар, кылыч, же болбосо жебе сайылса кишиге, ошондо гана кыйын алат. Башка да айта албайт бул. Курсант. Курсант болду деп биз көп айтабыз. Мааниси эмнеде бул курсант деген? Бул деген кыргыз тилинде куру, мынакей куру. Мына лай деп айтып кетебиз. Куру лай. Бuyakta sana бату. Курсант деген коголай санага бату. Тигини көргө курсант болду деп айта албайт бул. Мисалга тиги көп эмес, тиги эмне болду, аман эсенби, эмне келбей калды. Мына ушул сыяктуу нерседе гана курсант болду деп айтылат. Ашык болуп, баягы сүйгөн күтүктө эмес. Коголай санага батып, коголай тиги эси болгон жок. Ал жок бул коголай санага батып атат. Андан ары коңшу деген сөздү алалы. Коңшу деген сөз, анан кошуна деген сөз. Кыргызда бир сөз катары колдонулат, бирок экөөнүн мааниси эки башка. Мына коңшу ортосун о бөлгөн. Мына ушул мааниде коңшу деген сөздүн өз мааниси. Ортосун коо бөлгөн. Мисалга эки үйдүн ортосу коо болот, мисалга колонун. Ошончо айта. Кошуна деген сөз кошуна. Кошун ичиндеги
koşum içinde olursa katar turgan joker. Мындай тизилип турабыз да кошунун ичинде. Мына кошуна менин биягымда, алды жагымда, артында турган мына ушул 4 киши айтылат. Кошундун ичинде айтылат бул. Армияда взводдун ичинде, жанында, алдында, артында ошо 4 киши айтылат кошуна деп. Кансырап. Албетте кансырап деген сөз каны төгүлүп менен байланыштуу. Ушул сөздүкүндөй эле. Бирок башкача мунун мааниси мынакей бул жерде мындай болуп калат. Кан сурап переливание крови сурап атат дегенге окшош маани болуп атат да. Кансырап. Ким билет, балким мурдакы убакта деле ушу переливание кылышчу. Мен аны билбейм азырынча. Бирок деген сөздүн маанисинде кан сурап болуп атат. Переливание крови деп суранып атат. Мына ушундай. Кайтаруу. Мында деген кароочу бир нерсени кайтарат эмеспи? Анан кайтаруу деп айтылып атат. Бирок сөздүн мааниси кайсы? Мына ушунда эмне болуп атат бул? Кайтары. Жолоба бияка деген сөз бул. Кайтарып деген сөз. Тугал эч ким киргизбей мындай жосо ары бери басып эч ким келген жокпу деп карап эмес. Бул деген кайт деп айтып атат. Немистер хальт дейт го ошону. Кайталоо. Кайталоо деген сөз китепте окуп кайталагыла, кайта баштан окугула деп айтат. Бирок сөздүн чыныгы мааниси келген жагыңа келген жагына кетирүү. Эмне кылалы? Сөздүн маанилери ушундай экен. Биз аябай туура эмес сүйлөп атабыз. Мында кара кайталоо деген сөз. Келген жагына кетирүү. Китепте кайталагыла деген бир туура эмес сөз болуп калды. Абдан. Кирпик. Кирбек. Кирпик деген сөз көздүн кирпиги. Кирбек деп айтылат. Бул деген көзгө кир киргизбей бекитүүчү деген сөз. Биз абдан көп маанилерди жоготуп ийиптирбиз. Бир нерсе киргизбей бекитүүчү. Чынында мен булап жазбай эле коеюн. Капсалаң деген сөз болот. Капсалаң. Капсалаңды эмнени айтат? Бир коркунуч, бир бале болсо ошону капсалаң деп коет. Өз мааниси илгери кандай кылчу? Илгери деген бирөө колго түшсө көп учурда байлап алышчу. Бирок деген көп учурларда капка салып туруп артып кетиши ошон үчүн мынакей. Капсалаң. Салаң дегени салаң. Салуу деп айтылат азыр. Бир убактарда кыргыз тили башкача сүйлөнгөн. Капсалаң. Капка салуу. Каргап.
Бүгін қарғайды емес пе адамдар. Бұтың сынсын, тиги болсын, бұл болсын, ішің жылбай қалсын деп. Бұл сөздің мәнісі қара қап кигізіп. Қара қап кигізіп баяғы қаралоо деген сөз бар. Кыргызда bir söz болгон, мондай кырмачы деген. Кырмачы. Азыр чанда эле кыргыз билбесе бул сөздү. Азыр эч ким да билбейт бул сөздү. Кырмачы деп кыргыздар токарда айтышкан. Жыгачты бекитип алып, атайын баягы станок болчу, алактар кыргыздардан эле баягы бут менен тээп айлантып, идиш аяктарды кырып жасаган. Ошону кырмачы дейт. Азыр деген темир иштеткен токарларды эле кырмачы деп атоого тийишпиз. Кырып атат. Кебете. Кебете деп эмнегедир азыр бет деле айтып калыптыр кыргыздар. А бул чынын мааниси дененин геби дейт. Бул тушасы деп айтабыз азыр кыргызда. Баягы кой сойсок ичегилери, башы алынып салган, мындай туяктары алынып салган, бул дененин геби. Ошол деген кебете деген дененин кеби деп илгери айтылчу экен. Камкордук. Камкордук деп азыр айтабыз, а бирок бул эмне үчүн кордук деп сүйлөп атабыз муну? Камды түшүнөбүз, бүгүнү bir nese berip bayakı aç kalmasın, üşümesin de bir nese veririz de oşana kan deyip. Anan kan korduk деген, bu kan korduk, bu kan da yapar. Biz hazır mınday versen, onu da aytışırız diyor bunu. Kan gördük. Kan böyle atağız da işler jönündө, arkadaşını bir aç kalmasın, üşümesin de. Эми азыр мен политиктерге, биздин политиктерге, чиновниктерге аябай жакшы сокку урам. Мен эмес, бул кыргыз тили урам. Камсыздоо. Мына эл журт көп айтат, булар убада кылып коет, антигинди коет, аткарбайт. Бузат өз сөзүн деп. Бирок эл дагы кызык. Бул политиктер, чиновниктер ачык эле айтып атпайбы? Биз силерге эчтеке бербейбиз, эчтеке жок. Мына камсыздоо деген сөз бар. Өзүңөрдө баралычы. Камсыз. Камсыз. Кандай айтып болуп атат мааниси? Камы жок. Туурабы? Камсыздоо деген сөз камы жок кылуу. Мына туугандар ушундай болот. Политиктер бетилерге айтып атат. Биз силерге эч нерсе бербейбиз. Биз силерге жардам кылбайбыз. Ачка өлгүлө, üşүп өлгүлө дегенде мына камсыз кылабыз деп атат. Ошон үчүн политиктерге таарынбай жүргүлөчү. Алар өздөрү чындыгын бетине айтып атат. Камсыз кылабыз. Камсыз. Эч нерсе бербейбиз. Өчүнтөгүбүзгө салабыз. Мына айтып атышат. Аны эмнеге таарынасыңар аларга? Таарынбагыла. Ыраазы болгула. Чындыкты бетине айтып, анан ошол ишти кылып атканына. Мына политиктер силер дагы камсыздоо деген сөздү айтпагылачы мындай. Кам көрдүк кылабыз деп айтып. Камдап беребиз деп айтып.
Ben akıl айтып атат эле, бул силерге ата бабаңар айтып атат буну. Алардын сөздөрү булар. Мен ошолорду силерге жана кайталап берип атам. Биздин доскабыз толуп кетти, муну өчүрөлү дагы аны улантабыз. Андан ары уланталы. Камсыздоону түшүндүңөр, политиктерге тагынбагыла. Өзүңөр да андай айтпагыла, камсыздап деп, болбойт бул. Эми ушуга эле окшош сөз алабыз. Бирок деген таптакыр маани, башка маанидеги нерсе. Бирок камсыздоо сыяктуу эле катуу тийчү сөз. Кошоматчы. Кошоматчы. Кошоматчы деп подхалим, блюдали деп коюшат эмес, бирөөнүн табагын жалап дегенде, бутун жалап. Ошондой деп түшүнөт эл. Бирок деген чыныгы кыргыз тилинде кошоматчы деген кош ооматчы деген сөз. Кош ооматчы. Мааниси кандай кошоматчы деп? Мисалга мен бир ишкана ачайын дейли. Анан мен менен кошо бир топ өсүп алсам деген киши мага суранып атып, кошулуп алып анан мен менен бирге иш кылып, менин ийгилигим менен тең бөлүшөт. Ошондойду кошомат деп коет, кошоматчы деп коет. Бул жерде заместительдер мисалга булар да ошо кош ооматчы. Бул кошомат менен эч кандай эмес жок, байланышы подхалим менен. Бул экөө бирге иштеп, бир ооматка жетип атат экөө. Кош деген сөз кош деп атат, кошул. Бир киши болушу мүмкүн, эки киши болушу мүмкүн кошоматта. 3 киши, 4 киши, канча киши, мисалы бир компанияны алалы, чоң. Анда 500 киши иштеп атат дейли. Ошол компания 500 кишилер деле кошоматка кошулуп калат. Анткени компания өссө алардын да ооматы жылып атат. Бирок эң эле жакын кошомат деп баягы президенттин, директордун айланасында иштеген жакын кишилерди айтат. Секретарды дагы айтып койсо болот кошоматчы. Бирге иштеп атат анткени биринин сырын билет. Гел бир. Гел бир. Бек бабы айтып эмеспи? Гел бирим ай, гел бирим. Билесиңер да аларды, гел бир. Баягы көп эле түшүнбөйт, гел бир деген эмне? Гел бир эсе сүйгөнүмдү айткан бирге тигил экен. Гел бирде эгерде бир киши үйлөнсө, 2-3 аялы бар деп коелучу. 2-3 аялы бар, гареми бар. Ошондо биринчи келген байбичени айтат гел бир деп. Биринчи болуп келген кандай жазсак, жары деп коебуз, аялы деп коебуз. Аялы деп эле коебуз деген түшүнүктүү болсун. Токолу гел бир болуп эсептелбейт. Анткени ал биринчи келген жок. Айттым, кыргыздарда мурда көп сөздөрдүн аягы башында, баш аягында болуп жазылган, айтылган. Мурдагы чыгарылыштарда деле айткан муну силерге. Мында деле көрүнөт, азыр биринчи келген деп айтабыз биз. Башта гел бир деп айткан. Гел бир. Тескерисинче, гел бир, биринчи. Келгин. Келгин десе барын айта берет. Бир аял келеби, эркек келеби, чоң киши келеби, кимге болбосун айта берет келгин деп. Бирок бул жерде бир гана нерсени түшүндүрөт бул. Гел деген сөздү билесиңер. Келгин дегенде келген. Анан келген. Ал гин деген сөздү алсак, мен мурдагы чыгарылышта түшүндүргөм. Гин деген сөздүн мааниси бул. Гин деген аялдын курсагындагы бала. Туулгандан кийин ал гин деп аталбайт.
Al bala деп калат. Эмне үчүн гин деп атабыз? Гиндик деген сөздөн өтүп, гиндик боо. Бул гинге тиешелүү боо. Ошон үчүн гиндик деген сөз, гин деген бир сөз. Ошон үчүн келген гин, келген бала. Келген бала деп баягы келген дегенди башка бөтөн элден, атасы бөтөн элден туулган баланы келгин дейт. Мисалга биз кыргызбыз да. Мисалга бияктан бир кыздын боюна мисалга бир Кытайдан түшүп калды дейли, бүтүп калды. Же болбосо орустан. Ошону келгин дейт. Бөтөн элден. Өзү элден болбойт эч качан. Анын үстүнө деген чоң кишине айтылбайт. Келгин деп атат. Гин. Курсактагы бала. Генедей. Генедей. Генедей деген сөздүн маанисин мен эч кимден эле биле албайм. Бул кайдан келген сөз деп сурадым мен. Көп жерден ушуларды жөнүндө сөз айтып элге элдин түшүнүгүн дагы билип, түшүнүшөбү атайын сынадым да. Генедей десе жанагы кан соргуч гене бар эмеспи? Ошол менен гана байланыштырышат муну. Жок, бул деген кайта эле мынакей. Гин деген сөздү көрүнөр да, курсактагы бала. Мына ошону менен гинедей. Азыркы айтсам, курсактагы баладай деп айтсак болот. Кичинекей курсактагы баладай деп, генедей деген сөздүн өз мааниси. Келбес. Келбес деп азыр эмнени айтабыз? Бул деген мисалга согуш учурунда жоон өткөзбөй бояка туруп алган адамды айтабыз, жерди айтабыз. Же болбосо жылкы жылбай, сабаса дагы жылбай эшек туруп алат эмеспи? Ошону айтат. Кебелбейс деп. А бирок чыны мааниси кеби өлбөс. Айтканын аткаруучу киши деген сөз бул. Кыска. Кыска деген сөз кысылган. Жалпак. Тилекке каршы сөздүн мааниси ушундай. Кесел. Кесел деп оорулуу адамды айтабыз. Баш ооруп калабы, бир жери оорулуу кесел. Жок, бул деген кесел деген сөз эти кесилген. Башка нерсеге карата айтылбайт бул. Эми кабар деген сөз болобу? Кабар деген сөз мындай жазылат кыргыз тилинде. Кеп ар. Ар түрдүү кеп. Тиякта бул болуп туруп, бул жакта айтып атпайбызбы? Кеп ар. Илгери ушундай айтылган. Кызык. Кызык деген сөз мындай болуп атат. Кыз ых. Сөзгө төрбөй, таарынчак. Билесиңер кыргыздардын эмне колуңарды коюп койсоң силкинип, бултуюп, мына ошондон келип чыккан кызык деген сөз. Кызык. Интересный деген сөз эмес бул. Кызык. Кембагал. Кембагал деген кедей деген сөз эмес. Кембагал деген сөздүн бир анасы бар мынакей. Кем. Кем багал. Бакчуусу жок.
да балдары согушта каза болуп калган же дагы бирин болгон, мисалга кемпирди айталы же чалды айталы, бул кембагал деп бир гана кишиге айтылат ушул жерде. 5-6 киши ачка отурганда эмес да, кембагал. Бакчу баласы жок. Мына же болсо баланы айтат, бакчу ата энеси жок. Кембагал деп. Бержем деп. Азыркы таңбасына биз 2 сөз калды, ошону өтсөк, андан бүтөбүз. Бержем деп. Бержем деп дагы бирөөнө серкиги, кыйынсынып, мондай бой көтөрмөй кишини айтат. А бирок бул деген бержем деп деген сөз жеңин боякка түгүнүп алып, анан мактанган кишини айтат. Бержем. Жеңин түгүнүп бой көтөрүү. Мактануу деп дагы койтап коет. Жеңин түгүш керек бержеңдеш үчүн. Эгерде бирөө кыйын болуп атса, жеңин түгбөйт. Бул айтылбайт бул сөз. Келес. Атайын келестерге чоң мен жазайынчы. Муну ар биринерге тийсиңер. Кыргыздарда жамандаган сөз болгон эмес эч качан. Жамандык деген сөз да такыр башканы түшүндүрөт. Мен силерге айтып кеткем. Келес деген сөз биринчиден е менен жазылбайт. Е менен жазылат. Кыргызда е тамгасы жок. И, е деп. И, ый, е. 3 тамганы эге айлантып жазбашыңар. Ошон келес. Эми бул сөздүн маанисын алсак, бул деген момундай айтылат. Кел эс. Келес деген сөз бул эстүү бол деген бата. Эс келсин. Жана азырынча айтып болчу, бирок мен алдыга эле чыгып берейин, е тамгасына. Эс алуу деп айтып атпайбызбы? Эс алуу. Убактылуу жатып алып тамагы ичип, арагы ичип, көлгө түшүп эмес. Эс алуу деген кыргыздын сөзүндө билим алуу. Аалам менен байланышып, медитация аркылуу билим алуу деген сөз. Эс алуу деген. Ошон үчүн биримдер эс албай элесиңер кыргыздар. Баарыңар чарчап бүткөнсүңөр, билим албай. Эми бул жерде ушуну менен токтотуп туралы. Сөз көп, биздин убактыбыз тек каршы бүтүп калды. Калгандарын балким эмки чыгарышта берип коебуз силерге. Же кийинки чыгарыштарда улап кетебиз, көрөбүз муну. Баары бир ушул тамгалардын баарын айтып бүткөндөн кийин буларды эми аралаштырып бере баштайбыз. Андан кийин анализ беребиз. Сөз кандай жаралган, кайсы тамга кандай түшүндүргөн буларды. Эми азырынча ушул. Эмки чыгарылышка чейин амандыкта тургула, жакшы эс алгыла.